Уяттуу жерлерди жашыруу. Уяттуу жерлерди жашыруу. Эркектер киндиктен тизеге чейин. Шорта кийсеңиз да кичине ойлонуп кийиңиз. Кичине нары тизени жаап турсун. Кичине тизени жаап турсун. Суга буга неме болгондо да бир баня душ болуп калганда да киндиктен тизеге чейин бул. Мусулманбыз е. Уяттуу дин берген Алла Таала. Имандан кийинки эле биринчи фарз сатыр аврат, уяттуу жерди жашыруу. Имандан кийинки эле биринчи фарз. Эгерде уяттуу жер жашырылбаса, намаз болбой калат анда. Намаз болбой калат. Аял заты аларга ушу жүзү менен алакан. Сатыр авраты да. Макулбу? Калганын бардыгы сатыр аврат. Намаз окуп атып эгерде жолугу түшүп кетсе, чачы көрүнүп калса 4-төн бири, намаз бөлдү. Кетти. Намаз кетти. Кыскасы айтканда, сатыр аврат тугандар. Биздин динибиз, уяттуулукту дини ушуга эс алайлы. Кийим, алхамдулилля, бул кооздук бул. Кооздук. Кийими жок жүргөндү көрөбүз, кийим менен жүргөндү көрөбүз. Бул эки кандай айырма бул? Жаш балдарды карады, кичинекей балдарыңыз. Кийими менен кандай, кийимсиз кандай? Кийим, алхамдулилля, Алла Таалам берген бул немат. Бирок кийимди пайгамбарыбыз айткан, эркектер эркектин кийимин кийсин. Аялдар аялдардын кийимин кийсин. Аялдар эркектин аялдыкын кийсе, аларга Алланын наалаты болсун дейт. Бардык жаралган жандыктын наалаты болсун дейт. Периштелердин наалаты болсун дейт. Ошон үчүн эркек бойдон калсын, аял бойдон калсын. Не только кийим эмес, өзү сүйлөгөнүн, походка, мимика дегендердин баарын эркек аялга окшобосун. Аялдар эркекке окшобосун. Жакшы болбойт ал. Динибиз ушул туугандар. Биз айвандардан дагы эгерде буну эске албай турган болсок, анда айвандардан дагы өтүп кетебиз да. Кочкор, до конца кочкор да, кочкор. Алхамдулилля. Туурабы? Кандай дедиңер? Айгырлар до конца айгырбы? Мына бука до конца бука да. Короз до конца короз да. Ал эч качан тоок болуп албайт да короз. Бука эч качан уй болуп албайт да. Жок туугандар. Алхамдулилля, Алла субханаху ва таала табиаттын жаратылышында эле бизге түшүндүрүп койгон. Эркек кандай, ургачы кандай. Ошон үчүн иншалла мынал батыштын биздин маданияты бизге кереги жок. Биздин динибизден, ата бабаларыбыздын байыркы каада салтыбыз моундай бизге жетиштүү, ашыгы менен жетиштүү. Каалайсың, биз үйрөтөбүз. Цивилизацияны дагы, башкасын дагы. Ошон үчүн алхамдулилля мынакей сатыр авратка көңүл бурайлы. Экинчиси, аялдарга руббакасият, арият деген. Кээ бир ушундай аялдар кийинип алат. Кийими бар, бирок жылаңач деген. Андай денеси көрүнүп турса. Кийим жөн эле ат эле кийим дейле да, кийим деле эмес. Өзү сатыр аврат деп, сатыр деп эмне айтат? Денени жашыра алса да дене көрүнбөсүн да. Дене көрүнбөсүн. Дене көрүнсө, аны кийим деп айтпайт. Кийим деп айтпайт анычы. Кийим деп атаганга болбойт аны. Прозрачный, засвеченный болдуңбу? Жок. Ошон үчүн иншалла мына кыздарыбыз да, келиндерибиз дагы алхамдулилля бардыгына акырындан мындай айтып, иншалла карап, өтө мындай тонкий болбош керек экен. Тонкий болбош керек. Жука болбош керек да, адам денеси көрүнүп турат. Ошондой эле чыпыйган болбосун, жакшы эмес таксыр. Жакшылык алып барбайт бул. Зына алып барат, пикирди бузганга алып барат, арамга алып барат, шайтандыкка алып барат. Акыры барып туруп бардык ошон жамандык алып берет. Ошон үчүн иншалла чыпыйгандар болбойт туугандар. Азыр карасак иншалла эми карап, аял кишилер алхамдулилля өзүнүн кооздугу, аялдай кийимде да кооздугучу. Эркектин шымын талашып алып, эркектин көйнөктөрүн талашып алып, чач жана башка акырын түшүндүрөйлү, айтайлы, дейли. Сатыр авратка көңүл бурайлы. Ошондой эле эркектер да чыпыйган эле кийим кийип болбойт. Мүчөлөр көрүнүп тура турган чыпыйган болбойт. Жука болбойт, чыпыйган болбойт. Экөө тең зыян. Денеге да зыян, динге да зыян. Жука болбойт, эмне болбойт? Чыпыйган. Обтяжка болбойт.